رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Мээримдүү, райымдуу, боорекер Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө анын тынчтыгын, берекесин, рахматын тилөө менен биргеликте кармаган орозоңуздар кабыл болуп, ибадатыңыздар толугу менен кабыл болсун тилейбиз. Ал эми бүгүн биз момун айымдын 30 күнү берүүбүздө ушул айдын урматы болгон жана ушул айды өзүнүн түшүүсү менен өзгөчөлөткөн Кур'ан-ы Карим боюнча сүйлөшмөкпүз. Ал эми бизге Кур'ан-ы Карим боюнча сүйлөп бериш үчүн толук Кур'ан хафиза жана Кур'ан мугаллими устаза Сафия келип отурат. Устаза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Аллах Таалага чексиз шүкүрлөр жана мактоолор болсун, жана пайгамбарыбызга салам жана салаттар болсун. Бүгүнкү эфирге чакырганыңыздарга чоң ыраазылык билдирем. Жакшы, алейкум салам рахматулла. Устаза, эң биринчи эле суроо, мен оюмча эжелердин баарынын өтө көп келген суроолор болуш керек. Бул Куранды канча убакытта үйрөнсө болот? Негизи илим алуу бул 5тен кабырга чейин айтылат. Буну алымдарыбыз деле баштап берилип кеткен. Куран бул жарыш эмес, Куран бул санына эмес, сапатына каралат. Так жана туура эрежелерине карап окуу, алар мисалы чоң алымдарыбыз эле канча жыл илим алган турабы. Ошондой эле бул ар бир нерсенин өз убактысы бар. Иншаллах башталышы жакшы болсо, анда аягы Аллах Таала насип кылып, аягына да чыгабыз. Мисалы үчүн нөлдөн башталган эжелерге канча убакыт талап кылынат? Ал адамдын өзүнүн убактысына, жөндөмүнө байланыштуу болот. Эгерде Аллахтын ыраазы үчүн кыла турган болсо, анда албатта эле үйрөнүп кете алат. Эгерде максаты жок боло турган болсо, ал эч качан өзүн кыйнап окуса деле жеңишке жете албайт да. Демек, бул нерсе адамдын ниетине жараша болот. Деги эле Куранды толук жаттаган адам күнүнө Куранга канча саат убакыт бөлүш керек? Негизи эле Куран жаттаган адам чоң дүйнөлүк Куран алымдарынын бири айтат, күнүнө 100 беттен окулган жакшыраак деп айтылат. Бул дегенибиз бул 5 парадан окуп туруу Куранды эч качан унутпайт дейт. Бул ошо карылар Куран жаттап бүткөн адамдарга сунушталат. Эгерде жөнөкөй адамдарга, күнүмдүк турмушта окуп жүргөн адамдарга айта турган болсок, эртең менен кечки убакытты айта алам. Анткени адам уйкудан турганда дүйнөлүк иштер менен алек болбостон, Аллах Тааланын сөзү болгон Кур'ан-ы Карим менен баштаган эң жакшы иштердин башталышы болот. Сонун жооп болду. Мен Куран үйрөнүшүм керек эле, бирок жашым өтүп баратат, жашым өтүп кетти деген эжелерге кандай сунуш айта алат элеңиз? Эгерде азыр кеч болсо, анда качан окуп башташат эле. Азыр башталбаса, качан башталат? Канча өмүрү калды? Бул белгисиз. Балким эртең өлүп кетесиң. Кеч болуунун, башталуунун убактысы бул азыр. Азырдан башташ керек. Эмне айтканда бүгүн. Канча убакыт калды? Кача ошол калган убактыны жакшы Куран менен өткөргөнү пайдалуураак, акыретине пайда алып келе алат деп айта алам. Илимдин эрте кечи жок. Азыркы айтып кеткендей эле, эң жакшы башталышы бул азыркы убакыт. Деги эле ошо Куран боюнча сөз болгондо, бул баягы убакытка байланышкан нерсе деп айтсак туура эмес болуп калат го. Бирок ошондой болсо дагы Курандын деги эле ошол биз Куранга берген мамилебиз кандай болуш керек? Куран адеби кандай болуш керек? Курандын адеби биз чын ыхлас менен окушубуз керек. Ар дайым таза тутушубуз керек, рахат менен окушубуз керек, ниетибизди туура коюшубуз керек болот да. Сонун, устаза, айтсаңыз, сиздин тажрыйбаңызда баягы Куранды үйрөтүүдө эң мындай кыйын нерселер эмне болду? Бул кайсы нерсе болду? Куран жаттап жаткан учурдабы? Ооба. Негизи Куран жаттап жаткан учурда Аллах Таала ар кайсы жерден сыноо берет экен. Сөзсүз түрдө болот сыноо. Мен үчүн бул адамдар менен мамиле курууда сыноо болду. Куран жаттап отурганда көрө албастыктар болот, ичи күйдүлүк болот. Ошол учурда адам эң асыл нерсе бул адамдын көңүлү деп айтылат го. Адамдын көңүлүнө карап
мамиле кылайын дейсиң, бирок ал жактан сага нет ответ келет да. Анан ошол менен алышуу менен мага ошол нерсе кыйын болгон. Ошол нерседен суноо келген, бирок бунун баары артта калды. Сонун Куранды жаттоо менен сиз эмне таба алдыңыз? Куран жаттоо менен бул Аллах менен түзмө-түз байланыш таба алдым. Куран жаттоодо рахатты таба алдым. Куран негизи адамдын жашоосу, ал менен жашаш бул өзүнчө бир рахат болот да. Ал менен жашап, амал кылыш бул өзүнчө эле бир бакыт деп айта алам да. Жаңыдан Куран окуймун деп, же болбосо жаңыдан Куран жаттайм деп жаткан эже сиңдилерге кандай кеңеш берет элеңиз? Акыреттиңер үчүн даярдангыла азырдан баштап, акыр заман аз калды. Илимдин эрте кечи жок. Азырдан баштап окугула, анткени Куранды канчалык сүйүп окусаңар, канчалык бактасаңар, канчалык жакшы окуй турган болсоңор, тажвид махражы менен жакшы окуй турган болсоңор, силерге ал акыретте шафаатчы болуп берет дейт да. Устаза убакыт бөлүп берип, ушундай жакшы маалыматтар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Аллахым бул тажрыйба жолуңузду мындан да узак кылган болсун. Ар дайым ошол кыргыз айымдарына Куранды толук жана туура жаттатып жүрө бериңиз деп сизге дуа кылмакпыз. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн биздин Момун айымдын 30 күнү берүүсүндө Куран боюнча сөз кылып, бизге маалымат берген устаза Сафия болду. Ар бирибиздин үйүбүздө Курандар мусулмандын бир белгиси катары эмес, ар бир күнү ачылып окулуп туруусун тилек кылуу менен биргеликте бүгүнкү эфирибизди аягына чыгарабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.